Салам эжелер, биз бүгүн эң оңой жасалуучу печеньянын түрүн жасайбыз. Ал үчүн бизге un, маргарин, сахар жарым пияла, анан бир тукум керектелет. Анан ванилинди кааласаңыздар кошсоңуздар болот, кааласаңыздар кошпой деле кое берсеңиздер болот. Анан разрыхитель же болбосо сода кетет. Эң алгач эле мына маргариндин жарымын мынтип бөлүп алам дагы, ушуну эритип, андан кийин калган кошулмаларды кошобуз. Мынакей сливочный маргаринди эритип алдык. Азыр ысык. Ысык кезинде эле мына сахарды кошуп эритип алам. Эми ушул кошулмабызга бир дана жумуртканы кошуп аралаштырып алабыз. Аябай чалып жиберсек болот. Менде вилка болуп калды. Сиздерде венчик болсо, венчик менен да чалсаңыздар жакшы болот. Мынакей мондай болуп тукум экени билинбей калгыча сары болуп аябай жакшылап аралаштырып алабыз. Эми буга акырындан разрыхитель кошуп алабыз. Бир чайный ложка же жарым чайный ложка койсоңуздар жакшы көтөрөт бул печеньяны. Андан кийин эле кааласаңыздар ванилин болсо кошпой деле койсоңуздар боло берет. Дагы азыраак кошуп койдум. Эми бунун үстүнө ундан кичинеден салып кошо беребиз. Кошуп кичинеден кошуп аралаштырып алабыз. Биз коюлангыча вилка менен аралаштырып, андан кийин мындай камыр жуургандай кылып эле колубуз менен аралаштырып мындай кылып жууруй беребиз. Качан гана колго илешпей, жакшынакай болуп калгыча ушинтип бийлеп ундан кичинеден кошуп илей беребиз. Ушу менен ушул бойдон бир 10-15 мүнөт кое турабыз. Андан кийин духовкага жиберебиз. Мынакей достор, биздин камырыбыз 10-15 мүнөт турду. Эми будан монтип духовканын табагын даярдап алабыз дагы. Андан кийин камырдан алып мондай кылып шариктеп тоголоктоп алабыз. Ар бирин тоголоктоп мондай кылып кое беребиз. Негизи фольга жок болсо деле боло берет. Фольгасы жок болсо деле менде бар болгон үчүн коюп койдум. Ушинтип ар бирин тоголоктоп идишке коюп алабыз. Мынакей биз бардыгын тоголоктоп коюп алдык. Эми болсо биз кандай кылабыз? Жөн гана үстүн мондай басып коебуз. Көп баспайбыз, болгону кичинеден басып. Бардыгын кичинеден бүтүп алдым. Дагы боңдоп койсоңуздар да болот. Эми кандай кылып коесуз? Мындай кылып туруп эле вилка менен үстүнө басып койсоңуздар болот. Мындай кылып төртбуштук кылып. Же жөн эле мындай кылып басып койсоңуздар да болот. Ушундай кылып ар кандай кылып кооздоп, үстүнө балкандай конфеттерден чачып койсоңуздар да болот. Бул азыр көтөрүлөт. Калгандарын жөн эле коем мен. Ушуну эми 180 градуска же 200 градуска 8 мүнөт гана коебуз. Андан ашча койсок катуу болуп калат. Эжелер, мен азыр духовкадан алдым ысык боюнча. Неделный кандай болсо ошондой чыгардым. Азыр фокус алып кургазайын да. Ичи сонун ушундай болуп пышат. Менин үйүмдөгү кичинекейлерим да аябай жакшы көрүп жешет ушуну. Песочный болот. Ичи да сонун болуп пышат, эң оңой жасалат. Ушундай жасап көрүңүздөр өзүңүздөргө. Мунун үстүнө конфеттерден дагы сеп койсоңуздар болот. Анан сироп кылып туруп үстүнө сироп коюп, кайра үстүнө сахарный пудрадан сеп койсоңуздар да сонун болот. Бирок мага ушундай боюнча жагат. Жөнөкөй, жегимдүү, жештүү болот. Анан бизде бир жасаган ушунчалык болсо, бир отурганда ушундай төт коебуз, сонун болот. Магазиндердеги караганда ушундай өз колуңуз менен жасап жесеңиздер жакшы. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.